4 күн мурда Тайвань аралында күчү 6,5 балга жеткен жер титирөө 17 кабаттуу турак жай комплексинин кыйрашына алып келди. Мунун кесепетинен 60ка жакын адам каза болуп, 80 адамдын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Бул окуядан кийин эле аталган турак жайды салган курулуш фирмасынын өкүлдөрү камакка алынды. Алдын ала маалыматтар боюнча аталган комплексти курууда нормалар жана талаптар сакталбай, сапатсыз материалдар колдонулганы айтылууда. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи кыргызстандыктар да жаратылыш кырсыктарына кабылбайт деген эч кандай кепилдик жок. Биздеги имараттар зилзалага канчалык деңгээлде туруштук бере алат деген суроо жаралат. Анткени алып карасак бир эле Бишкек шаары боюнча курулуш нормаларын бузуу менен тургузулган 10го жакын көп кабаттуу үй бар экени аныкталып отурат. Мисалы Разаков 42 дареги боюнча жайгашкан бул жерге объект куруу үчүн уруксаат берилгенден кийин 12 кабаттуу турак жай куруу пландалып башталган. Бирок шарт боюнча 9 кабаттуу эле үй тургузулушу керек экен. Ошол себептүү кечээ күнү УКМКнын коррупцияга каршы кызматы курулушка уруксаат документтерин берген Бишкек шаардык башкы архитектурасынын жооптуу адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Мына ушул факт боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы топтогон материалдардын негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул берене кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу болуп эсептелет. Учурда тергөө иши жүрүп жатат. Аталган объектке кошуна жашаган үйдүн тургундары да көп жылдан бери бул жерге көп кабаттуу үйдүн салынышына каршы чыгып келишет. Айтымдарына салына турган турак жайдын тегереги толугу менен жабык болгондуктан ал тургай өрт өчүрүүчү унаалар кире албай калышы мүмкүн экен. Силер өзүңөр көрүп атасыңар, могу жерде участок абдан тар. Жерге по экология боюнча, СНИП боюнча, пожарная безопасность, санитарный боюнча жерден запрет салынган да. Аны карабай, могу жерге котлованды казып коюшту. Биз каршы чыгып, жерди токтотуп, азыр ушул убакта ушул эмеси менен убалы менен турат. 2 күн мурда эле Кулатов жана Элибаев көчөлөрү кесилишкен аймакта курулуп жаткан 13 кабаттуу имараттын чатыры өрттөнүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктын себеби электр өткөргүч сызымдарынын кызып кеткенинде. Тиешелик коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлдөрү билдиргендей, бул окуя боюнча атайын комиссия иш алып барып жатыптыр. Мыйзам бузуулар болуп атат. Мыйзам бузуулар болгон жок деп айтканга туура эмес болот. Себептен мыйзам бузуулардын ар кандай түрү бар да. Мына многоэтажка үйлөрдөн 7 этаж былтыркы жылдын мыйзамсыз курууларды баштаган. Аларга мераларды колдонуп, аларды токтотуп, светтерин өчүрүп, сууларын өчүртүп, сотко материалдарын өткөрүп берип, алар менен соттошуу процесстер жүрүп аткандар да бар. Бирок тилекке каршы мыйзамсыз курулуш иштеринен кириптер болгон тараптар административдик жаза катары аз гана айыппул төлөшөт. Мисалы, жеке тараптар үчүн бул сумма 3000–5000 сомдун тегерегинде болсо, юридикалык тараптар 50.000 сом төлөп кутулуп кетишет. Ошол себептен мамлекеттик инспекция айыппулдун өлчөмүн бир нечесиге көбөйтүүнү демилгелеп жатышыптыр. Айтымдарында бул кадам курулуш менен аректенген компанияларды жана мамлекеттик кызматкерлерди жоопкерчиликтүү болууга түртмөкчү. Нурсада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.